Kız jigit bolup жүрүp, өйүшүп атат, кучакташып атат, ар жерде жүрүп атат, барып жатып атат, носкисин жууп атат, майкаларын жууп атат. Ошого чейин жетип калды. Анан кийин келип айтат, эки балалуу болгон анын атасы айткандар бар. Жок агай. Мен айтам, жүрбөгүлө. Антени алдап келесиздер деп. Ооба бар агай, бирок андай эместер да бар. Ошол барлардын арасына мисалы ошондой эместер да кошулуп калып атат да. Мисалы андай эмес кыздар да кошулуп калып. Мына 16.000 аборт дейт, жылына 16.000 аборт. 12 жаштан 25-ке чейин. Булар кимдер булар? Баары сүйгөндөр да. Ошончо 1000 аборт не деген бул? Негизи 5 кол тең эмес, агай. Анан себеби азыр жакшы адамдар бар, жаманы бар, анын ичинде өтө эле жаманы бар. Анан ошол 5 кол тең эмес. Мисалы үчүн андай ошол сиз айткан ата-энесине айтпастан эле үйлөнүп, 2 балалуу болуп, анан ата-энесине айтышат дегендер. Булар Кыргызстандын өзүндө эмес, башка чет өлкөлөргө барышып, ошол жакта жашоону өткөрүшүп, ошол жакта көпчүлүк бөлүгү ошол жакта болуп атат. Сөзлөсөм, азыр дегенде ата-эненин тарбиясынан да зависит да, бүт баары ата-эненин тарбиясынан болот да. Мындай ар бир адам акылы эси бар да. Мындай дээринен болот да, барычы. Атасы деле кызы, мисалы, кызы болсо деген чоңоюп келаткан атасы байкайт. Эгер ал кыздын дээринде болсо, акыл эсинде, мээсинде кичине бирдемке болсо, атасынын бир эле айткан сөзүн эсине түйүп алып, же байкесинин айткан сөзүн эсине түйүп алып, ошол кайра бир бала менен сүйлөшүшкө же кайра бир жолугушууну эстеп кетсе, то есть бирөө ошо жолугушууга чакырса, байкесинен коркуп же сыйлагандыктанбы же алардын сөзү мээсине түйгөн дээринде бар болгон үчүн ал кыз деген ошол жолго барбайын деп мындай ошол нерседен баш тартат да. А эгерде кыз дегенде байлыкка же кандай бир ата-энеси же эң башкысында атасынын тарбиясы керек да кызгачы. Ошо атасы көп тарбия бербесе, анда ал кыз деген мындай балдар менен сүйлөшүп, эркек балдарды сыйлабай мындай. Сиз сүйлөшкөн жигитиңиз барбы? Жок. Жокпу? Бир да жок сүйлөшкөнсүзбү? Сен ата-энең эмне деп айтат? Жигиттер менен жүр деп айтабы же жүрбө деп айтабы? Мен атам деген, өзүм деген, мен эми чоңоюп келатканымды байкады да. Канча уже 1-чи курс болдум, мен 8-чи класста чоңоюп. Сен ата-энең жүр деп айтабы же жүрбө деп айтабы? Жүрбө деп айтты. Ошо бир сөздү Жүрбө дейби? Жигиттер менен жүрбө дейби? Вот мен да ошону айтып атам. Кыздардын сулууна карап жүрүп атышпайбы? Бул азыр балдардын оюнда эчтеке жок. Бул кийин мен бала төрөп бере алабы, балама татыктуу эне болуп бере алабы, мен үйүмдү ата-энемди бага алабы деп балдар эч аны ойлогон жок да. Мындай ата-энемдин татыктуу келиним болобу деп ошентип балдар ойлогон жок да. Бул азыркы айтпадыбы жаңы эле, ойлойбу депчи кыздардычы. Биз наоборот ошону ойлойбуз ичибизденчи, бирок айта албайбыз да, сен ушундай депчи. Айта албайсыңар. Ошондой да. Биз деле ойлоп жүрө бере турбайбызбы? Кыздар, балдар, то есть ойлойт да ошондойчу, ушундай бактысынчы. Бактысын ойлошот, а булар наоборот ойлойт да. Ушундай мен менен ушинтип жүрөт. Кыздардын бактысын ойлойсуңарбы же өзүңөрдүн бактыңарды ойлойсуңар? Экөөбүз тең. Эгер балдар Мен мына суроом бар да. Мен суроом бар. Мына азыр мына жигиттер бүт бар кыздар менен жүрүп атат да. Ушулар азыр үйлөнөм деп жүрүп атабы? Жок. Бирөө да үйлөнбөйт. Эмне балдар? Кыз жигит мамилеси деген аябай жакшы мамиле да. Мамиле деген бардык мамиле жакшы болот да. Мамилени сыйлаш керек. Мамиле болбосо эч нерсе түшүнбөйт. Анан кана ошо кыздар турат, балдар турат. Кана бирөө айтканчы, менин күйөөм ырайы суук болсун дегенде колуңарды көтөргүлөчү. Мен күйөөм аябай жаман болсун, менин аялым келесі болсун дегенде колуңарды көтөргүлөчү. Андайлар жок, туурабы? Баарыңар жакшы сулуулукка, баарыңар жакшы ыйыктыкка умтуласыңар. Же ушактын отурган кыздар, мен кайнымдыме чай бербейм, атамдын колуна берем дегендер айтпашы четтен. Андай жок, кыргыздын баласынан андай болгон эмес. Же мен кайнатамды, кайненемди сүйлөйм, аял алсам аялымдын азабын колуна берем деген балдар барбы? Жок андай балдар. Бул неден келип чыгат? Бул үйлөнгөндөн кийин өз ара түшүнбөстүктөн келип чыгат. Биз эмнени кое бердик? Көпчүлүк учурда. Биз тарбиянын башатын кое бердик. Кыргыз эл улуу эл, карагыла. Аябай такар дегенен эл. Кыргыз менен тең келаткан элдерден аслы киши калды. Аслы улут калды. Пешенектер, варяктар, палавец деген жок. Кумга сиңген сууда жок болуп кетти. Неден жок? Неден жок болду? Өз ара мамилеси жок. Өзүнүн улутун наатын сактабандыктан алар жоголуп кетти. Биз дагы ошого жакындап баратабыз. Бул кишилер туура айттыдар. Эмне бул? Бири-бирибизди сыйлагандыктан жаңы технология, жаңы бир нерсе көчтүк деп эле туура эмес жаман нерселерди алып
жакшы жагын албай, мисалы ошол батыштын жаман жагын албай, ошону өзүбүзгө сиңирип, өзүбүздүн адат, өзүбүздүн салт, биздин каада салттын бир бөлүгүн кылып алгандыгыбыздан бизде сыйлоо деген маселе улам бизден кетип баратат. Улууну сыйлоо деген ата эне маселесин такыр унуттук. Мына бояктан жигиттер кыздарды жамандатат, кыздар балдар жамандатат. Кана биздин патриот, намыскөй жигиттерибиз чогуу кетип баратат. Сүйлөшкөн жеринен бири-бирин сөгүп сүйлөшөт. Отурган жеринен кез уяласың. Маршруткага отургунчу биздин менен. Маршрутканын астыңкы арт бөлүгү жаштардыкы, алдыңкы бөлүгү кыздардыкы, дагы жаштардыкы. Карабайт, сый деген жоголду бизде. Сый деген жоголду. Улууну урматтоо деген жоголду. Эки сөздөн кийин эле биз эмне кылат? Сашол деген сөздү айтып буруша баштадык. Кишипейлик жоголду. Анан биз өзүбүздүн улуттубузду, өзүбүздүн дилибизди жана ата энебиздин айткан артын сыйласак, баалуулукту сыйласак, биз жакшы жактарды алабыз. Бизден тукуму жакшыланган мыкты Манастан өткөн, Чыңгыздан өткөн балдар жакшы балдар төрөлөт. Ызуучу болгон жерде үйдө кандай атмосфера түзүлөт? Жаман атмосфера. Агай мына сиз наркы сакташып да. Ошо Манас кыз жигит болуп жүргөнбү? Манастын кайсы жерге барып шарап канкей кийинки амелдер менен шарап ичкенин билбейм, бирок алардын ортосунда сый болгон, мамиле болгон, түшүнүү болгон. Кыз жигит болгон эмес, бирок болгон эмес. Эришип жүрө эмес барда. Бирок кыз жигит болбосо дагы биздин салтта бир жакшы нерсе бар. Бар болчу да. Төркүлөп барчу. Төркүлөп баруу деген шарт бар болчу. Күйөө баланы сыйлоо деген шарт бар болчу. Кызды сыйлоо деген шарт бар болчу. Бүгүнкү күнгө чейин кыздар эмне айтат? Куда түшүү, Төш. Сөз ташыбайт, төш таштыр. Бир да эркек кишиге төш бербейт. Рыскул агай, өзүңүз кантип үйлөндүңүз эле аялыңыз? Аялым менен сүйлөшүп үйлөндүм. Канча сүйлөштүңүз? Үйлөнгөнүбүзгө 20 жыл болду. Бир жылга чыкып сүйлөштүрүп атам айттым, ата, мен үйлөнөм. Баланчы деген кишинин кызы бар. Сүйлөшүп кыздын атам кайнатам масын өтүп кыздын колун сурап бердим дедим. Атам барып сурап келди. Эки жактан уруксат алдык, анан үйлөндүк. Азыркыдай 5000 киши, 500 киши, 200 киши кылып той өргөн жокпуз. Кадимкидей үйлөнүп, жайланып, жакшынакай бир 25 жылда жашап кетебиз. Дагы бир нерсе. Бизде уят деген маселе бар болчу. Уят. Айыл эмне дейт, эл эмне дейт, атаң эмне дейт, атаң укпасын деген маданият бар болчу. Ал жоголуп кетти. Агай. Сиз мына эркек катары эркектердин мүнөзүн жакшы билесиз. Азыр мына жигиттер кыздарды алдайбы, алдабайбы айтыңызчы. Алдабайт деп айтылган бар арасында. Бар. Өтө аз. Аз жок. Аз Анда азыр ушунакей жаштардын өкүлү отурбайбы? Бакыт мырза мынакей. Сиз жигиттер алдайбы, алдабайбы айтыңызчы. Жигиттерди? Жигиттарды? Азыр учурда эгер максаттуу бала болсо, максаттуу жол менен бара турган болсо алдабайт. А бирок азыр деген ар бир жаштар көңүл ачуу иретинде, анан өзүнүн бош убактысын ушул адам менен өткөрүү иретинде алдаган учурда көп эле кездешип атат да. Сиздер өзүңөрдүн кыздарыңарга айтат белеңер. Айлана кызым, абайла, жигиттер менен жүрбөй айтат белеңиз. Шуну айтыңызчы. Азыркы жигиттерге Ар бир ата эне өзүнүн баласын түз жолго барууга жолдойт да. Анан кызын алып айтат азыр. жигит апасын да айтаңар. Жигит апасы деп айтабыз. Азыр ушунда деген Манас Каныкейди айтып атасыздар, ал учурда тарбия такыр бөлөкчө болчу. Агай айтканда уят сыйт деген бар болчу, эл эмне дейт деген. Азыркы учурда ата эне кандай тарбия берсе да чөйрөң башка, жаштардын арасында жүрөсүң, алар башкача тарбия алат. Биз ошо менен жүрөбүз. Мага тарбия берсе, мен бөлөк нерсени көрсөм, мен ошону кылам. Азыр да бир маселе башталды, урматтуу агайлар, жаштар, телекөрүүчүлөр. Азыр башка улут менен жүргөн кыздарды айрым бизден кыргыздар баягы патриот болуп, ушул уруп саап өлтүрүп атат да. Ушул кыз жигит темасына да өтө мындай актуалдуу болуп атат да. Ушул маселеде кандай болуш керек? Шариятта эмне дейт? Биздин наркыбызда кандай эле азыркы жаштарга эмне дейт элеңиздер? Мындай учурда чынында азыр биздин менталитет деген бар да, салт-сана, үрп-адат деген бар. Ата менен эненин тилеги бар, үмүтү бар. Кыргызда жакшы сөз бар, улуттун урматын көрүү, кыздын кызматын көрүү дегенчи. Ата эне ушул ар бир баласын чоңойгондо окутуп, чогултуп, жакшы куда сөөгүп күтүп,
анан биз сонун бир мамиледе, жакшы мамиледе нат менен салт менен жашагысы келет да ата эне. Бирок ошондой учурларда баягы ар бир ата эне өзүнүн баласын дагы кызын дагы бойго жеткизген убакта замандын агысы менен ар кандай азгырыктар менен баласын таппай калган учурлар кездешип жатат да азыркы учурдачы. Сіздер не дедіңіздер? Мен мисалы айтамын да, азыр өтө коркунучтуу заман. Өзгөчө жигиттер менен жүрүү эң коркунучтуу көрүп атсыңар. 26.000 аборт жыл сайын. Бул деген эмне деген? Бул деген жигиттер үйлөнбөйт. Силерди кирет этип кетет, ыйлап, гинеколог барасың, анан аборт кылганың бүттү, келечегиң жок. Мен мисалы силерге ар бир ата эне айта турган нерсе азыр. Жигит менен жүрбө деген. Керекпи? Ата энеме бар да, куда түш. Келип эметпе, анткени сүйлөшөм, мен сени менен сүйөм, тиги бул деген бүт бар жалган. Лапша бул. Булар баары кире десем. Бирок азыркы кыздар ата эле эле билип туруп эле ушу жүрүп атат да, мени кире деп деген. Қыздар ошентип атабы. Жана орустардын бир ыры бар да, ты меня обмани деген ыры бар. Дал ошондой болуп барат да, билип туруп ушу үйлөнбөйт, жүрүп атат. Жөн эле көрөт ушу жагып атат, и барат, келип кучакташып, паркта, день рождениеде, жанагы 8 март, февралда, 14 февралда жүрүп атат. Агай биякта жаштар сүйлөсүн деп атпайсызбы? Анан кечке эле сиздер сүйлөп атасыздар да. Анан мен сиздерге айтып кетет элем, негизи жаштарды коргопчу. Сиздердин ата энеңиздер дагы айтчу. Ой балам, сен кыз менен сүйлөшпө депчи. Ал эми сиздер дагы бизге айтып атасыздар да. Силер дагы айтасыздар, биздин да ата энебиз айтат, силер дагы баарыңар айтасыңар. Негизи биз мындайча айтканда роботпузбу? Силер сүйлөшпөгүлө, сен сүйлөшпө, минтип каласың. Ал эми азыркы жаштар деген мындай, биз демократиялык өлкөдө жашап аткандан кийин баарыбыз мындай эркинбиз, эркин сүйлөшөбүз, эркин басабыз дегендей. Ошол эркин басканыңар, силер ата энеңерди сыйлабаңар. Силер ата энеңерге наплевал. Анткени силер мында мен айтып атам, кызым, мени уят кыласың. Кызым, жүрбө десем сен кылып туруп, азыр демократия билгенин кылам десем. Анан кийин боюң карап туруп жүрөсүңөр. Кантип ушул сыйлаганың? Өзүң мына кыз жигит болуп жүргөнүңөр, бирөөңөр ата энеңди сыйлабайсың. Ата энеңерди уят кылып, шерменде кыласың. Мына кече жакында мына бир кыз жөнүндө жүрө интернетте көрдүңөр, Facebook'та. 4 күн жоголуп кетти. 11-класстын кызы. Туруп, шерменде болду, бүт республика ата энесин шерменде. Эми апасы айтат, жок, кызым жоголгон жок. 4 күн издеп жүрдү, милиция баары. Шерменде кылып жүрдү. Туруп, мына ушинтип шерменде кыласыңар. Мен ошону айтам, шерменде кыласың. Күйөөгө чыккың келеби? Жигит керекпи? Анда давай күйөөгө чык. Ага 50 жылда эл жаңы деп кот эмеспиз. Сиз кайра биз артка кайталуу. Мисалы, муурун болсо, тебетейди чаап койсо ошол кызды алып, же болбосо азыр ошол учурга кайра биз кайталуу. Азыр элдин баары голубой болсо, сен да голубой болосуң. Адам бол атасың, адам бол. Жакшынакай бол, күйөөгө чык, 4-5 балалуу бол, бактылуу бол. Сен келип отуруп, азыркы заман башка. Азыр голубой болсоң болор. Башка болсоң башка бол. Ойлош керек. Сиздер кыз жигит болуп сүйлөшкөн турбайсызбы? Мен айтпадым, мени кирет эткен, ошон үчүн силерге айттым, жүрбөй эле кирет. Насихат айтып силерге. Жаштарды каласыз. Азамат, кел, кыздар. Келет. Убактыбыз биз өтө азайып баратат барган сайын ошондуктан. Эгер кыз жигит болуп сүйлөшпөсө, бала деле айтат да, ата энеси айтат да, ай балам үйлөнбөйсүңбү деп. А бирок баары бир сүйлөшөт да, сүйлөшкөн болбойт. Жок, сүйлөшкөндө жана да мындай сүйлөшкөнү жана айтып го жигит. Сүйлөшкөнү күбөнүн көзүнчө барып сүйлөштүрөт, барып сүйлөш. Мына менин кыздарымды айттык, мына бар сүйлөш деп. Жагабы, жакпайбы? Аны экөө тең жакты, давай. Экинчисинде ошондой, жагабы, жакпайбы? Давай, жаша да жакшынакай. Бирок ата энеси таап берген неме үйлөнбөйт да. Ата энең жакшы эле же сен жакшы элесиң? Турмушта. Жок, бактылуу боло алышпайт да. Мына биздин ата бабаларыбыз 1000 жылдап сүйлөшпөй эле үйлөнүп бактылуу болгон. Эч ажырашкан эмес. Агай, мына сиз ошону туура айтып атасыз да. Азыр мен деле көргөндө мына кыз жигит болуп жүргөн балдарды мындай уважение жок да.
жигит деген ошо кызын деген сөгүп эметсе дагы ошо кыз мындай баары бир ошо менен жүрө берет да. А негизи ошентип жүрүп андан карагандан кийин эле 1-2 ай жүргөндөн, 1-2 күндөн жүргөндөн кийин эле жүрдү болуп саналып, анан кийин баары бир күйөөсү албайт да. Ошон үчүн мен деле сиздин сөзгө кошулам да. Эгерде мына менин ата-энем ошол жакшы баланы эметип, ал жакшы бала болсо ошого тий десе мен деле тиймекмин да. Эгер ата-энең ар бир балага жаман каалабайт да. Эгер ал жакшы бала болсо мен тием, эгер жаман бала болсо тийбейм да. Анан ошо негизи сиздикине да кээ бирки сөздөргө кошулам да. Көп деле жүрө бербеш керек да. Анан кийин Сүйлөшкөн жигитиң барбы? жигитим жок. Такыр сүйлөшкөн жоксуңбу мектепте дагы? Сүйлөшүп көргөм. Канча ай? Канча ай 3 ай болгон. 3 ай. Жакпай калдыбы кийин? Жок, ошо негизи башында жигиттер кыздарды алдаган жакшы сөз сүйлөп, мындай жакшы эметип, жакшы карап эметет. Анан кийин кыздар дагы мындай сезими дагы өзгөрүлөт да. Анан кийин 1-2 ай сүйлөшкөндөн кийин эле сөгүп баштап, мындай отношениясы жаман болуп уже бүттү, ушундай албайт экени билинет да. Күйөөгө албагандан кийин ошондон кийин негизи кичинекей болгондон кийин негизи сүйлөшпөш керек. 18ден Ала турган жигиттер кантип сүйлөшөт? Алар мындай кандай сырттан билсе болобу? Ала турган жигиттер 18 жаштан кийин гана сүйлөшкөндө ошолор гана алат да. Ар бир нерсенин оң жана терс жагы болот. Эң башкысы баардык азыркы жаштар адам бойдон калыш керек. Мисалы үчүн адамдар, кыз жигиттер жеңил ойлукка алдырбай, алдыга койгон максатын, кадамдарын ойлонуп туруп ташташ керек деп айтам. Жакшы, Азамат. Вот. Орысча слышно, да? Вот вы, например, говорите то, что типа, ну, то, что когда, допустим, родители вас выбрали, да, допустим, на кого жениться, там все такое. А вот, например, ну, допустим, со школы, допустим, с ней общаешься, там все такое, влюбился, да, ну, ошондой да? Ошентип сүйлөшүп анан кийин турмушка чыкса болот да. Турат. Бул агайдын оюна бир эле ой сиңип калыптыр да. Бул кыз жигит менен болуп сүйлөшсө алдап кетет деп. Жок, ал заман башка азыр. Азыркы заманда бул кыз жигит болуп үйлөнгөндөр абдан көбөйүп жатат. Ошон үчүн азыр бир эле ой айтып атырсыз да сизчи. Эгер кыз жигит болуп сүйлөштү, ал бири-бирин алдайт. Жок, андай эмес. Азыркы мезгилде кыз жигит болуп сүйлөшкөндөрдүн көбү бактылуу болуп атат. Кыз жигит болуп сүйлөшкөндө алар бири-бирин түшүнүп калат. Эгер башында эле түшүнүшпөй, эми болсо урушуп кетишет ошо дагы. Бул сүйүү дегенде азыркы сүйүү дегенде мисалы сүйүү деп бул кучакташып же өбүшкөндү түшүнүп атасыз да сизчи. Ал сүйүү дегенде мисалы жөн эле сүйсө болот, мындай эки адам мамилеси кылып, жөн эле мындай кучакташпай өбүшпөй элечи. Үй бүлө куруу үчүн сүйлөшүп жүрсө болот да. Үй бүлө куруу үчүн эле мындай өтө деле андай жакын мамиледе болбой эле мындай эле сүйлөшүп жүрсө болот да, кыз жигит болуп. Баягы азыр бир ар бир адам өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти алса, баягы бул аборт жана башка мындай терс эмелер болбойт болчу да. Биз азыркы учурда балдар өзүнүн мойнуна жоопкерчиликти албагандыктан кыздар баягы сиз айтып жатасыз, жылына 16 миңдей кыздар аборт кылат деп. Ошо ар бир бала өзүнө жоопкерчиликти алса андай болбогон эмес. Азыркы учурда көп жаштар өзүнүн күнүмдүк жашоосуга үчүн гана жашашат. Эртеки жашоосун ойлойт, эртеки күндө анын артынан кандай сөздөр калат, кандай ой пикирлер калат, аны ойлошпойт. Ошондуктан ар бир жаштарга айтар элем, күнүмдүк жашоо үчүн эмес, түбөлүктүү жашоо үчүн ар бир адам менен сүйлөш, бирок аны сына, аны байка. Ошо адам сага туруктуу адам боло алабы, кийинки жашооңдо сага кандайдыр бир түбөлүктүү адам боло алабы, ошону байкап, анан ошо менен пикир алмашып, Демек, эркек дагы, кыз дагы жоопкерчиликти алыш керек, эки тараптан. Силер айтып атканыңыздар эме болот. Силер адамды билбей туруп үйлөнүш керек деп атасыздар. Кантип сен адамды билбей туруп үйлөнөсүң? Ал адам кандай экенин ким билет эртеңки күнү? Анткени ал адамды сен билиш керексиң, ал адам менен сүйлөшүш керексиң, ал адам менен сүйүү болуш керек. Сүйүү деген ал биз үчүн сүйүү деген ал эчтеке эмес, это просто привязанность деп ойлойм, бирок ал нерсе деле болуш керек, потому что сен адамды билбей туруп эртеңки күнү сүйүп аласың, бирок ал 10 жылдан кийин алга чейин балалуу болот да, бирок ал адамың сени сабап, урса, сен аны билбей туруп үйлөнө албайсың, атаң айтканын сен жүрөгүң кабыл албайт да. Ошону болбойт да ал нерсечи. Сөздүн баардыгы силерди жакшы жаман жолго барбасын, силер бактылуу өмүр сүргүлө, кыздын бактысы жакшы турмушка чыгып, жакшылуу бала чакалуу болсун деген. Ата-эне деле каалайт, кызын келбесин, келиним кетпесин деп тилейт.
Айтайын дегеним, мына силер 16-га 18-ге чыккыча өзүңөр несовершен баягы бою жеткиче болгондо ата эненин көзөмөлүндө, болбосо окуу жайга келсеңер окуу жайында агайлардын көзөмөлүндө болосуңар. Мен айтайын дегеним, азыркы күндө социалдык теңчилик жок. Агайдын бир нерсесин түшүнбөй калдыңар силер. Мен айтайын дегеним, азырында колунда бар, колунда жок деп бөлүнүп калганбыз. Мына бир жигит айтып атпайбы, машина менен келип деп. Туура, бардыгы эле жакшы жашоо керек. Азыр жумушсуздук журт каптап турган маалда жакшы жашасак экен, бир бай эсе кылсак экен, үйлүү жайлуу кылсак деп. Мен айтайын дегеним, кеп ал байлыкта эмес. Байлыкта, бийликте адамга түркүк болбойт эч качан. Эгер силер жакшы турмуш кылып, кыргыздын улутун улантабыз десип, жакшы үй бүлө түзүп, жакшы бир баланы тарбияласаңар, мындан өткөн бакыт жок. Анан айтайын дегеним, эгерде кичинекей бир үй бүлө, бул кичинекей бир мамлекет. Эгерде силер кичинекей бир мамлекетти башкара албаган эки президентибиз өлкөнү талкалап атат. Сөздүн маанисі ушунда болуп атат. Ошондуктан мен айтайм, азыркы күндө көпчүлүк мына колдоруңарды карап көрсөңөр, телефонуңар эле 6000, 7000 телефондор. Азыр уят деген болбой калды. Ачсаңар эле каалаган нерсең ошондо турат, интернет барактары турат. Мына алып баруучу туура айтып атат. Мына интернеттерден таанышып алган менен тааныштарым бар. Турмушка чыгып атышпай, Америкада иштеп жүргөн бир жигит менен Кыргызстанда интернет аркылуу деле ажырашып кетип атат. Мындайда биз мында эң башкысы биз ата эненин тилин алса, эч качан бала жаман болбойт, кыз да жаман болбойт. Мына сойкулукту азайтат эле, башка гендерлик саясаттарды мына туура эмес жолго барып, башка динден улуттардан чыккандарды азаят эле дейм да. Ошондуктан мен ойлойм, баягы көрбөгөнүн көргөнү кыргызсын деген болуп атат да, союз бузулуп кетип эле чатага чыкмай, андай жемей, баягындай баардыгы ачык болуп атат дегенден болбош керек. Адамдын ар биринде, ар бир адамдын өзүндө ой болуш керек, максаты болуш керек алдына койгон. Бир мындай окууну бүтөйүн, жакшы үй бүлөйүн, ата энемдин батасын алайын, эл журтума кызмат кылайын деген бир жакшы бир ой сезим болсо, ошондо болот. Урматтуу студенттер, бул биздин жолугушуубузчу, жолугушуубуз. Бул силерге кандай? Бул силерге багыт берүүчү жолугушуу. Биз силердин колуңардан жетелеп барып, же кыздар менен, же жигит менен тааныштырбайбыз. Баары силердин өзүңөрдүн колуңарда. Адам жакшы нерсени көзү менен көрөт дагы, анан жүрөгү менен кабыл алат. Силер сүйлөшүшүңөр керек. Сүйлөшкө кандай сүйлөш? Мамиле болуш керек адамдын ортосунда. Мамиле болбосо, мамиле силер сөзсүз түрдө эле жетелешип, колташып, кучакташып өбүш эмес. Сүйлөшүү, тилдик жактан мамиле, группалаштык мамиле, жолдоштук мамиле болуш керек. Силер дүйнөнү кантип тааныйсыңар? Адам менен сүйлөшпөсөңөр, дүйнөнү ошо кишини сүйлөшүү аркылуу тааныйсыңар. Бирөөнүн жүрөгүн билесиңер, бирөөнүн жашоо шартын билесиңер, бирөөнүн акыбалын, бирөөнүн ички дүйнөсүнө киресиңер. Ошентип силер дүйнөнү тааныйсыңар. Дүйнөнү тааныр аркылуу силер адамды тааныйсыңар. Эгерде силер эч ким менен сүйлөшпөй, бир капаста салган Чеховдун футлярдагы кишинде болуп жүрсүңөр, анда силерде өнүгүү болбойт, аң сезимдер болбойт. Жанагы ким айткандай, ал бир ой, бир коробканын ичинен чыкпай каласыңар. Ошондуктан кенен ой жүгүртүңөр кенен болушу керек силердин. Силер 21-кылымдын балдарысыңар. Биз көрбөгөн, биз силердеги кезде көрбөгөн нерсени силер көрүп атасыңар. Бул аксакалдар айтканда, барыңар да сотка. Биз ата энең жаман нерсени көрбөсүңөр, балким силер өзүңөрчө отуруп алып көрүп аткандарсыңар. Бул биздин жолугушуубуз силерге сабак болуш керек. Сабак силерге жол. Биздин тилек, биздин ушу отурган кишилердин баарынын тилеги, Кыргызстан жаштары, ушу жанагы молдок айткандай, айткандай 16 000, 20 000 деген киши аборт болбосо экен. Андан көрчү 16 000ге Кыргыздын саны көбөйсө экен деген тилек. 16 000 эненин көз жашы жерге төгүлбөш керек. 16 000 апа ыйлабаш керек. Ушу акыш кызым дагы төрөбү деген ой калбаш керек. Биздин сүйлөгөн максатыбыз, биздин бүгүнкү жолугуштун максаты ошол. Кыздар дагы намыскер болуш керек, жигиттер да намыскер болуш керек. Эгер биздин намысыбызды сактап, улуутубузду сактайбыз, дагы өнүгөбүз деп, карат бизге эки нерсе биздин баягы жакынкы болгон эки нерсе биздин жүрөгүбүздү эметти. Жана 1000 комушчу келип комуш эркинде жүрөгү зыркырабаган кыргыз калган жок, кубанбаган. Биздин жаштарыбыз силер ошондой бир жакшы бийиктикке жетишиңер керек. Эки кыргыз дүйнөнүн чемпиону болсо кандай кубанабыз? Ой, биздин кыргыздар ушундай болуптур деп. Силер ошондой бийиктикке жеткен билимдүү, илимдин чоң ачылыштар, Менделеевдей бөлөк окумуштууларда илимдин ачылышын жашаган балдар болушуңар керек. Биз ошондо кубанабыз. Биздин тилек ошол балдар. Ошол дилмүрөк, адеп ахлак, маданий борборуна терең ыраазычылык билдиребиз. Биринчиден ушул биздин окуу жайга келип, азыркы учурдагы кыздар менен жигиттердин, биздин мамлекетибиздин жаштардын келечеги болгон ушул жаштардын мамилеси тууралуу теманы көтөрүп бериңиздерге сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Анан азыркы учурда ар бир жаштардын, эми жаш дегенде эле ошо тиешелүү кыз менен жигиткечи, жана бизден дагы жаштардын дагы ата энеге болгон мамилеси, коомго болгон мамилеси, илим менен билимге болгон мамилеси,
Анан достук менен сүйүүгө болгон мамилеси абдан өзгөрүп бараткан учур. Себеп дегенде азыркы учурда биз достук менен сүйүүнү ажырата албай, руханий байлык менен материалдык байлыкты ажырата албай, жакшы менен жаманды ажырата албай, жалаң эле баарыбыз тең ушул абдан кыска ой берилген интернет булактарынан баарыбыз тең чыкпай калган учурда, чын айткандачы. Ошондуктан мен айткым келет, үй бүлөнүн эң биринчи кадамы жана келечеги ошол кыз жигит болуу мамилесине көз каранды деп айткым келет да. Ошондуктан жаштар, эгер биз агайларыбыз айткандай ата эненин тилегин угуп, алардын жүрөгү эмне деп сыздап аткандыгын мындай сезип, анан алар бизге мындай кандай жоопкерчилик артса, ошол жоопкерчиликтин баардыгын тең жан дүйнөбүз менен сезип туруп, анан илим билим алып, жакшы дос күтүп, жакшы турмуш курсак, демек биздин мамлекетибиз жакшы багытка түшөт деген ниеттебиз. Сиздерге терең ыраазычылык билдиребиз. Үйлөнүүнүн 3 жолу бар да. Бирөө европейский. Бул сүйүүчү үйлөнүү. Сүйүшөт, убакыт кетирет, анан кийин жакса алат, жакпаса албайт. Бул европейский жол. Экинчи жол кыргызский, ала качуу. Ала качат, анан кийин бирок ниети жакшы да, жашайм деп алып барат да. Анан же жашап кетет, же ажырашат. Анан үчүнчүсү мусулман жолу. Мусулман жолу кудалашып үйлөнүү. Бул кудалашып үйлөнгөндө тааныйт, ата энеси тааныган бирөөнүн өзүнүн жакын көргөн досу, тууганы, таанышы же бирөө айтса баланчанын кызы жакшы экен деп ошол жака барып, өзүн тааныштырып, мен баланчамын, баланча деген жерденмин, ушундай деп таанышып, анан үйлөнөт да. Мына эң жакшысы ушул мусулман жолу, кудалашып, тааныш аркылуу үйлөнүп. Бирок кыз жигит деген бул эң туура эмес жол, бул арам жол. Бул зина деп эсептелет, бузукулук. Ошон үчүн эч качан бул жолго түшпөйлү, биз таза болойлу, таптаза мойдон барып үй бүлө курайлы, өмүр бою ошондой таза жүрөлү. Чоң рахмат. Норматтуу телегөрүүчүлөр, жаштардын оюнан азыр жаштар көбүнчө ушул айрымдары сүйүп жүрүш керек десе, айрымдары кудалашып нике шакегин тагып алыш керек деген жаштар болду. Жана ошондой эле төрүбүздүн коноктору эң нескиси Кудайдан корккон, жана ошол бирөөдүн намысын тебелебеген, биздин кылымдарды картып келген жаштарыбыз өтө арбын. Демек, таза үй бүлө куруу үчүн ар кимибиз өзүбүз таза болсок, келечекте кызга дагы балага дагы ниетине жараша Кудай Таала жакшы жарларды насип кылат. Кийинки одон амандашканча, жаштар сүйлөсүн теле долбоору коштошот. Саламатта калыңыздар.